Умар Азимжанов минип жүргөн автоунаасын 2024 жылы сатып алган. Автоунаасынын номери Орусиянын каттоосунда турат. Буга чейин чет өлкөлүк номерлүү автоунааларды легалдаштыруу учурунда узун кезек жаралгандан улам каттоого жетишпей калган. Азыркы учурда унаасын минип жүргөнү менен мындан ары эмне болорун билбей турган кезде Умар Азимжанов чет өлкөлүк номерлүү унааларды каттоого дагы убакыт берсе болмок дейт. Негизи рухсат берип койсо болот эле. Буну эч жака алып чыга албайт да. Эгерде Россияга алып чыгам десе эсин таппайт. Эсин тапса документинен не то болуп калышы мүмкүн, ал бул болуп калышы кыйын да. Эгерде Россияга алып барып келе турган расходуна мактабайт. Мисалы, бул машинаны обратно мен салып бере турган болсом, где-то бир 30 000 пул кетет барышына, 35 000. Анан аны алмаштырып ал жерден бияка келиши менен да 30-40 000. Демек ушул жерде легализация кылып койсо, мисалы 50-60 000 ошо баягы мурдагы эле пулунач, биз ушуну өткүзүп алат элек да, ал жака алып барбай элечи. Ички иштер министрлиги өлкө аймагында легалдаштыруудан өтпөгөн чет өлкөлүк номерлүү транспорт каражаттарын жүрүү маселесин жөнгө салуу боюнча жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Бул боюнча ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийболсунов президенттин Ош облусундагы эл менен жолугушуусунда билдирди. Бул маселе көйгөй, бул боюнча Салтан Нуркожоевич былтыр 1 апрелден 1 октябрына чейин мунапыз жарыяланган. Ошол жерге жетишкендер өткөн. Быйылкы жылы биз сиздин долбооруңуздун жарлыгын алып коомдук талкуу жүргүзүп атабыз. Ошо процедура бүткөндөн кийин сиздин карооңузга киргизебиз, дагы мунапыс берүү убакыты боюнча. Азыр эми дагы эме беребизби буларга? Ооба, буюрса жарлык даярдалып атат, сизге киргизебиз. Бүткөндөн кийин. Түшүндүңүз, а? Түшүндүк, урматтуу Салтан Нуркожоевич, сизге чоң рахмат. Анан дагы бир Уктап жатып албай, үлгүрүп калгыла анан. Үлгүрбөй калдык. Сиз берген убакытта үлгүрөбүз. Рахмат. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөлүк номерлүү автоунааны 2026 жылдын 1 майына чейин өлкө аймагынан чыгарып кетүүсү же тетиктерге бөлүүсү шарт. Чет өлкөлүк мамлекеттик каттоо номерлери бар. Легалдаштыруудан өтпөгөн транспорт каражаттарынын ээлерине 2026 жылдын 1 майына чейин, анын ичинде атайын токтотмо жайларда турган транспорт каражаттарына карата аларды Кыргыз Республикасынын аймагынан алып чыгууга, тетиктерге бөлүп сатууга белгиленген тартипте утилдештирүүгө укук берилсин. Ушул жарлыктын талаптары белгиленген мөөнөттө транспорт каражатынын ээси тарабынан аткарылбаган учурда көрсөтүлгөн транспорт каражаттары атайын токтотмо жайларга киргизилип, андан ары утилдештирүүгө жатат. Чет өлкөлүк номерлүү автоунаалардын басымдуу көпчүлүгү техникалык абалы жакшы болуп, минүүгө да ыңгайлуу келерин автоунаа ээлери айтышат. Ошол себептен учурунда мындай унааларга номерине карабай суроо талап жогору болгон. Бирок тетикке бөлгөндө автоунаанын баасынан алда канча төмөн болуп кетет. Азыр бул машина мага 650 миңге түшкөн машина да. Эгерде буну запчасга сата турган болсом, бир 200-дү 250-нин ары бери сатам да. Демек ортодо чоң сумма күйүп атам. Анан эми билбейм, бир рухсат берип койсо жакшы болот. Эми бардыгыбызга тең көз карашта болгону жакшы да, мамлекеттинчи. Эми өткүзө турган болсо, до конца өткүзүш керек эле, өткүзбөй турган болсо башында до конца алып чыгып кеткиле деш керек эле да. Анан эми мындай запрет, мисалы мамлекетке биз төлөйбүз, 50 000 десе 50 000ден төлөйбүз, 60 десе 60 000ден. Негизи мамлекетке да пайда да. Просто элдер безилдегени ба, кыйналган эле үй бүлөлөр да, жыргагандар алган жок, мисалычы. Буга чейин Кыргызстанда чет элдик номерлери бар автоунааларды мыйзамдаштыруу боюнча өнөктүк өткөрүлгөн. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык 2025 жылдын 1 апрелинен 1 октябрына чейин анын алкагында болжол менен 30 000ге жакын транспорт каражаты каттоодон өткөн. Бирок ага карабастан жүздөгөн чет өлкөлүк номерлүү унаалар легалдаштырууга жетишпей калганы айтылып келет. Дастан Осмонов, Замирбек Тойчубаев, Регион.